Электр энергиясын чектен ашык колдонуу жана суук аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын дээрлик көпчүлүк аймагында электр энергиясы маал менен өчүрүлүүдө. Андыктан электр энергиясын биз туура үнөмдүү колдонушубуз керек. Бүгүнкү күндө үй шартында электр энергиясын эффективдүү кантип үнөмдөсөк болот? Эң жөнөкөй лайфхактар менен бөлүшөбүз. Керексиз маалда электр жарыгын өчүрүп, көп лампалуу люстраны колдонгондон көрө, бра же болбосо бир лампалуу каражатты колдонгонубуз оң. Ошондой эле лампалардын чаңын сүрүп туруңуз. Чаң баскан лампа электр энергиясын 30%га көбүрөөк сарптайт. Электр приборлорун токтон ажыратуу керек. Маселен, телефон зарядталбай турган кезде деле сайылып турган зарядтоочу каражат электр энергиясын сарптай берет. Эгер зарядтоочу каражатты 1 жыл суурбай койсо, ал 64 киловатт энергияны жөн эле сарптаган болот. Эң жөнөкөй смартфон 1 жылда 361 киловатт энергия талап кылат. Ал эми жөнөкөй муздаткыч 1 жылда 322 киловатт энергияны керектейт экен. Байкасаңыздар, смартфонуңуз көбүрөөк энергияны талап кылат. Ошондуктан смартфонуңуз зарядталгандан кийин 100% толгондон кийин дароо сууруп салганыбыз оң. Ал эми муздаткыч 24 саат бою иштеп туруусу кажет эмес. Аны күнүнө 4 сааттан 6 саатка чейин сууруп койсоңуз, ичиндеги азыктар өзүнүн сапатын жоготпойт. Үйүңүздү ремонттоодо ак түстөгү боекторду көбүрөөк колдонуңуз. Себеби бөлмөңүз ак, жарык болуп, электр энергиясын азыраак сарптайсыз. Керексиз учурда үйдөгү ар кандай техникаларды, бул компьютер, музыкалык техника, телевизор, DVD плеер, мунун баарын күтүү режимине коюп койбостон дароо өчүрүп койгонубуз жакшы. Мисалы, орточо көлөмдөгү телевизорду алсак, ал күтүү режиминде 24 саат турса, 297 ватт-саат электр энергияны сарптайт экен. Бул бир айда 9 киловатты түзөт. Мындан сырткары электр чайнигин колдонгондо өзүңүзгө керектүү гана сууну ченеп алып кайнатканыңыз оң. Себеби ал көп өлчөмдүү көп электр энергиясын талап кылып ысытат. Мисалы, 10 мүнөт ичинде 1,5 литр сууну кайнаткан электр чайниги 0,25 киловатт электр энергиясын сарптайт. Күнүгө эртең менен бир эле маалда 100 000 чайник кайнатылса, бул 25 000 киловатт электр энергиясын сарптаган болот. Демек, чай үчүн бир айда 750 киловатт электр энергиясын сарптайт экенбиз. Муну акчага айлантканда 625 000 сомду чай кайнатууга гана жумшайбыз. Кирди үтүктөөдө толук бойдон кургай электе үтүктөсөк, көп энергияны сарптабайбыз. Кирди үтүктөөдө дагы электр энергияны үнөмдөсөк болот. Чаң соргучтун 4-төн 3 бөлүгү толгон кезде аны дароо тазалап турушу керек. Себеби анын иштөө функциясынын 40% иштебей калат. Ал кезде электр энергияны көбүрөөк сарптап баштайт. Акылдуу лампалардын доору эбак келген. Алар электр энергиясын 2 эсе аз сарптап жана узак убакытка чейин кызмат кылат. Нуркыз Караева, Данияр Амантуров, Замана студиясы, Улуттук 1 канал.